Assalamu alaikum, Машина Кейс каналының көрүүчүлөрү жана жазылуучулары. Кутман күнүңүздөр менен. Азыр бул видеодо ошол былтыры курулуп жасалдан өткөн эстакадалык көпүрө жөнүндө сиздерге маалымат бере кетейин деп атам. Ош шаарындагы ушул Монуев менен Аскар Шакиров көчөсүнүн кесилишиндеги эстакадалык көпүрө. Мына азыркы бүгүнкү абалын көрсөтө кетейин. Бүгүн айтмакчы 21 март 2026 жыл. Мына ушундай жакшынакай болуп туруп, өзү негизи былтыры бүткөн. Жолдор толук, эки тарабынан тең тротуар, эки деңгөлдүү ушундай унаа жүрүүчү өтмөк болуп курулду. Ирригация, мындай тротуарлар, жол кеңейип. Так, азыр ошол айлампага жеткенде дагы ылдыйкы түшө турган жол тарапта көрсөтөм. Анан да эмнесине көңүл буруп атам, урматтуу көрүүчүлөр, мына бир жыл өтпөй эле мындай сапаты бир аз начарыраак болуп калган. Караңыздар, мындай кафелдер түшкөн жерлери дагы болуп атат. Кафелдер сапат жагына да жакшыраак көңүл бурулуш керек го дейм. Негизинен өзү асфальты мындай жакшы. Лотоктору да мындай жакшы эле абалда, тротуарлары деле жакшы. Ушул кафел жагында түшүп калган жерлери болуп атат, көрүнүп. Бүгүн Ош аба ырайы ушундай ачык, күн ачык. Жылуу, бир 20 градустан жогору болот дегендей болуп атат маалыматтар. Анан мен деле ушунча жүрүп, эми көбүнчө сууна менен жүрүп эле жакшы байкап апмын чындыгында. Мо айлампада карап атсаңыздар, азыр жакыныраак барып дагы көрсөтөм. Электрондук саат көрсөтүлүп турат жогору жагында. Ушунча өтүп жүрүп, күндө болбосо да өтүп аткам, ушунусун байкап апмын да. Анан шаарда азырынча жалгыз жер астында өтүүчү өтмөк мына ушундай болуп жатат. Азыр ушундай түшүп өтүп көрөлү. Бул жактагы абалы кандай экен. Айтмакчы, бул жак Аскар Шакиров көчөсү. Ушундай. Бул жак аппарат эмне экен түшүнбөдүм. Билгендер жазып коюңуздар. Бая мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга неме кылган окшойт, мындай электрондук баягы тартып чыгара турган пандус окшойт. Адашпасам. Мындай бир тарабында жарык болуп турат, бул жагы эмнегедир өчүк. Же күндүзгө ушундай өчүрүп койгон бул. Бул жак таза, бирок таза. Таштандылары жок. Өзү негизи биз жөнөкөй шаар тургундары жана коноктору дагы ушу тазалыкты сактаганды үйрөнөлү. Ушундай өтмөк. Мынакей саат. Азыр сиздерге жакындатып көрсөтөйүн. Мына электрондук саат бол. Айлампанын өзүндө. Бул жака эми жаз келди. Менин оюмча жакшылдандыруу иштери да жүргүзүлсө керек эми. Айлампанын ичинде.
турган жагы. Асфальт жагынан жакшы, сапаты жакшы, мындай архитектуралык көрүнүштөрү деле жакшы. Эмнедир ушул кафелге келгенде ушундай үчүлүштүктөр болуп калыптыр. Азыр дагы Исакбек Монуевдун чакан мындай эс алуучу жайында көрсөтүп коеюн. Жактан өтөбүз. Мынакей жол кыймыл кызматкерлери да мындай азыр эскертүү берип коюп атат. Мындай туура айтып атышат. Жүрүүчү өтмөккө мындай өтүүчү полосада унааларын коюп коюп атышат да. Мынакей эми ушул чакан эс алуу скверине келдик. Жашыл газон, жарыктандыруу системалары да жакшы. Заманбап баягы күн электр энергиясынан ушундай жанабы Исакбек Монуев мынакей генералыбыз. Биринчи генерал лейтенант кыргыз элинин Исакбек Монуев. Атабыз ушуга Байкеле. Мына футуристик дизайнда курулган, жакшы. Сонун эс алуу сквери. Мына ушундай жерлерибиз ош шаарыбызда көп боло берсин. Деги эле бардык Кыргызстаныбыздагы ар бир булуң бурчунда ушундай жаңылануу, жакшы өзгөрүүлөр болуп турсун, туруктуу Кыргызстаныбыз өсүп өнүгө берсин демекчибиз. Видеобузга лайк басып туруңуздар. Ушу мен салууларыма кошулгандар болсо комментарий жазыңыздар. Өз ой сунуш пикириңиздерди калтырып. Машина кейжиге жарнама берем деген көрүүчүлөрүбүзгө байланыш жана WhatsApp номерибиз 701 118 118.